Ассаламу алейкум, барыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында шаурма жасаганды үйрөнөбүз. Шаурмалар ары даамдуу, ары ишенимдүү, анан да калса базардыкынан бир кыйла арзан баа болуп түшөт. Өзгөчө балдарыңыз шаурма сураган учурда мындай ишенимдүү шаурмалар алардын ден соолугуна да, табитине да жагат деген ойдомун. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, катталып, анын жанындагы коңгуроочону басып коюуну унутпаңыз. Сизге видеолорубуз жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып коюшуңузду суранабыз. Биринчи жумушту лаваш үчүн атайын камыр жасап алуудан баштайбыз. Үй бүлөңүздөрдүн аз көбүнө жараша камыр жасап аласыздар. Мен 4 лаваш жасадым. Ал үчүн мага 2,5 стакан un, 1 чай кашыкта туз, 2 чоң аш кашыкта өсүмдүк майы жана жарым стакандан көбүрөөк суу кетти. Сууну негизи көз өлчөмүңүздөргө карап кошсоңуздар болот. Эң негизгиси камыр өтө калың же өтө катуу, өтө жумшак эмес, орточо тыгыздыктагы камыр болуш керек. Жакшылап камырды ийилеп алабыз. Мына ушундай жумшак, чоюлчаак камыр пайда болот. Целлофан пакетке салып, же бетин жаап, ушундай тындырганы 15 мүнөттөгө коюп коебуз. Ал учурда биз ичин бышырып алсак болот. Ичи үчүн атайын мен тоок этин колдондум. Сиздер болсо ушул эле эттин ордуна уйдун этин колдонсоңуздар болот. Аны да майдалап, духовкада бышырып алсаңыздар болот, же болбосо кадимки эле табакта кууруп алсаңыздар болот. Кызыган табакка май куюп, тооктун этин кууруп алдым. Бир аз туз коштум. Эгер табитиңиздерге жараша, мурч же болбосо татымалдардан кошсоңуздар болот. Бир жагы кызарган соң экинчи бетине алмаштырып, капкагын жаап, дымдаган абалда 15-20 мүнөтчө кууруп алдым. Ушул эле тооктун этин бышырып алган соң майга бир аз май куюп, өтө кызып турган абалда ушундай картошкаларды саманчага туурап, салып, кызарганча бышырып алдым. Тынган камырды алып 4 же 5 бөлүккө бөлүп аласыздар. Аны тегеректеп, ар бирин жука абалга чейин жайып баштайбыз. Мен лаваш бышыруунун рецептисин Даамдуу ашкана каналынан көрдүм, ошол усул менен бышырып көрдүм. Эгер түшүнүксүз жерлер болсо, Даамдуу ашкана каналына кирип да көрүшүңүздөр мүмкүн. Жука абалга чейин жайып алган соң, духовканын табагына которуп, алдын ала өтө кызып турган духовкада эң максималдуу жогорку температурада 1 мүнөттө бышырып алабыз. 1 мүнөттөн ашырып жиберген учуруңуздарда камыр катуу болуп сынып кетиши мүмкүн. Ошондуктан 1 мүнөт бышкандан кийин эле алып, мына ушундай чарчыкка ороп алабыз. Полотенцага ороп алабыз. Бул ороп койгонубуздун себеби камыр жумшак, ошондой орому абалында жумшап туруп турат. Эми керектелүүчү бардык азыктарды тизип алдым. Бул азыктар сиздин табитиңиздерге жараша. Эгер кааласаңыз капустаны кошпошуңуз мүмкүн, кааласаңыз дагы бир ингредиентти кошушуңуз мүмкүн. Оролгон лавашты алып, майонезди коюп, бардык азыктарыбызды ирети менен салып тизип чыгабыз. Мен лаваштарды духовкада бир аз көп кармап койгонум үчүн бир аз четтери сынып кетти. Сиздер ошондуктан эртерээк алыңыздар. Ороп алып, кызып турган сковородкага салып, мына ушинтип кызарганча бышырып алабыз. Сонун үй шартындагы ишенимдүү, аябай даамдуу шаурмалар болду. Ушул рецепт менен жасап көрүңүз жана комментарийге кандай болгонун жазыңыз.